Биринчиден, ошол мыйзам долбоор боюнча бир топ депутаттар сунушту бердик, урматтуу Улан Бердибаевич. Эмне себептен бул баягы квота боюнчачы, эмне себептен кабыл алынбай калды? Кайсы критерийлердин негизинде дегендечи. Эгер биздин сунушубуз, мен жеке оюм бул кабыл алынып калса, биздин ушу билимдүү, анан кийин ушул жакшы идеясы бар, программасы бар жаштарыбызга бир топ жакшы шарт, жеңилдик, мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк да. Ушул нерсенин арты менен биз бул нерсеге бир сунуш бердик эле. Рахмат, Илимбек Кубанычбекович. Сиздер Калпаев, Маматалиев, Бакасов, Атажанов, Айдаралиев, Кылычбаев, Марипов, Ханжеза, Нурбаев, Абакиров, Рустамбек уулу Козуев болуп жазуу түрүндө сунушуңуздарды бергенсиздер. Ошол жаштардын квотасы боюнча. Аны, урматтуу Илимбек Кубанычбекович, Конституциянын 24 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге жана алардын ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ошондой эле бул норма Конституциялык мыйзамдын долбоорунун 60 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык мандаттарды бөлүштүрүүдө аялдардын квотасы боюнча 30 депутаттык мандат каралган. Бул ченемдер парламентте ар кандай социалдык топторду камсыз кылуу менен максатында бекитилет. Ушул комитет сунушталган өзгөртүүлөрдү теңдиктин, конституциялык кепилдиктерин мындан ары бекемдөөгө өбөлгө түзбөй, тескерисинче бийлик органдарынын кызыкчыларын тең саламаттуулугун камсыз кылууга багытталган колдонуудагы механизмдердин тарышына алып келиши мүмкүн деп комитет эсептейт. Ошон үчүн сиздердин сунушуңуздарды четке кагуу сунушталган. Эми чындыгында жаштар биздин келечек, өлкөнүн келечеги ушу жаштардын колунда дегенден кийин ушу жаштарга бир аз мүмкүнчүлүк берсек, себеби мындай келген эле жаш өздөштүрүп, ошол жерге көнүшүп, же болбосо ошол ишти алып кете албайт да. Ошондуктан акырын баягы тарбиялап, өстүрүп, көндүрүп дегендейчи. Анан экинчи маселе, бул жерде биз жаштар анан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардагы кызыкчылыктарын эске алганбыз да. Анан бул нерсенин бардыгы ошол мындайча айтканда бир топ эле мурда эме партиялык тизмеде бар эле да мындай жеңилдиктерчи. Ошол андан мурда конституцияга каршы келип калганбы ошол кызыкчылыктарчы? Сиз айткандай лобузуулар боюнча ал жерде толук кандуу бүт биздин ошол Дастан Далабаевичтин жана ошондой эле действующий редакцияда, ошондой эле биздин борбордук шайлоо комиссиясындагы ченем сунуштары толук кандуу эске алынган. Ал жерде деталдуу биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптарды боюнча дагы толук кандуу кабыл алынган. Алар толук кандуу эске алынды. Илимбек Кубанычбекович. Андан кийин ушу үгүттөөчүлөр боюнча биз ушу парламенттик укууда дагы биринчи окууда дагы айттык эле. Анан жогоруда да кесиптештерим айтып атат да, мындай тең атагандаштык, бирдей мүмкүнчүлүк болуш үчүн анан мына жаштарыбызга дегендечи, ушундагы бир карап чыксак жакшы болот эле, урматтуу кесиптештер. Бүгүн бул мыйзам биздин колубузда турат да. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизе алсак, эртең мыйзам долбоору ишке ашып, колдоо тапкандан кийин кээ бирки мүмкүнчүлүктөр ограниченный болуп калышы мүмкүн. Бул ар бир 90-га тең тиешелүү мыйзам болгондуктан келечек муунга бул баягы жөн эле бир баягы эмес, эртең өлкөнүн эртеңки күнүн бир аныктай турган бир мыйзам долбоор да. Ошондуктан ушул боюнча дагы бир сунуштарды эске алып койсоңуздар жакшы болмок, Улан Бердибаевич. Эми күрөө ошол 300 000 сом боюнча эле калдыбы? Ооба, күрөө боюнча 300 000 сом боюнча калды, жана ал сумма кайтарылбайт. Уткан адамга да кайтарылбайт, а? Уткан адамга да кайтарылбайт, толук кандуу республикалык бюджетке аталган акча каражаты которулат. Ушул күрөө боюнча дагы жок дегенде бир туура мурда 100 000 болгон, 100 000 деле төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Эми баягы ушул жергиликтүү бир региондогу деңгээлдеги адамдар же болбосо кайра эле ушу жаштарга мисалы 300 000 сом да көп да, чын айткандачы. Бул кээ бирки адамдын бир жылдык кирешеси болушу мүмкүн. Мисалы үчүнчү, аны коюп туруп, ал аттана албай калышы мүмкүн да, мындайчы.